Yaponiya parlamentinin 2 palatasının teң депутаттары айлык маянасынын 20%-дан баш тартты. Бул кадам коронавируска байланыштуу башка элдерде эле Япон элинде да жаралган кыйынчылыктарды жеңилдетүү үчүн жасалды. Үнөмдөлгөн каражат элге жөлөк пулу, колдоо иретиндеги төлөмдөргө жумшалат. Болгариянын депутаттары да өлкөдөгү өзгөчө абал режими аяктаганга чейин парламентарийлердин жана өкмөт мүчөлөрүнүн айлык маyaналарын төлөбөстөн элдин муктаждыгына жумшоо чечимин кабыл алган. Бул ушунча өкмөткө жардам берип атабыз. Ошонун негизинде биз 27 апрелди 15 апрелге чейин узартып коелу деген эле ниет. 27 апрелди 15 апрелге чейин узартып коелу деген эле ниет. Кыргыз парламентарийлери да өлкөдөгү абалга жөн эле карап турган жок. 18 мартта Кыргызстанда коронавирус жуккан алгачкы учур катталган болсо, Жогорку Кеңеш 24 мартта кезексиз жыйынга чогулуп, өлкө аймактарына чыгып, жергиликтүү тургундар арасында коронавируска каршы түшүндүрүү иштерин жүргүзүү үчүн деген негизде 15 апрелге чейин тарап кеткен. Бул биринчиден. Андан кийин 1-2 жолу жыйынга чогулуп, маселелерди карап жатышты. Айрымдары өз эсебинен элге жардам көрсөтүүдө. Кээ бирлери 1 айлык маянасын өкмөт тарабынан ачылган атайын эсепке которуп беришти. Бирок өзгөчө абал мөөнөтүн узартуу зарылдыгын өкмөт президентке сунуш кылып, өлкөдөгү абал оор экенин, демек экономикалык кырдаалда бул жылы өзгөчө кыйынчылыкка кириптер болорун түшүндүрдү. Жөнөкөй кыйналып турган элдин катмарын ойлоп атабыз. Демек кыргыз бийлиги бул жылда казына каражатын кескин үнөмдөөгө барбаса, жакшы жыйынтык болбошу белгилүү болуп турат. Ал үчүн балким эл өкүлдөрү делген элиталар, мандат ээлери бул жылкы айлык маяналарынан жана башка ар кандай чыгымдарынан баш тартып жиберчү болсо, өлкө үчүн жардам кылган болор беле. Ошо элдин пикирин айтайын деп чечтим да. Каржы министрлигинин маалыматына таянсак, өткөн жылы Кыргыз парламентине 786 миллион сомдон ашык каражат жумшалган. Бул деген сөз, ар бир кыргыз депутатына жылына 6,5 миллион сом чыгым кылынат дегенди түшүндүрөт. Бул жылы деле мисалы февраль айында Жогорку Кеңештин чыгымдары 40 миллион сомдон ашкан. Бул ушул жылдын январь айына салыштырмалуу 2 миллион сомго көп чыгым кылынганын тастыктайт. Демек, эгер парламент октябрь айына чейинки чыгымдарынан толук баш тартса, өлкө казынасына жок эле дегенде 1,5 миллиард сом пайда келтирген болот эле. Шулар өтө кайрылып атышат да ыйлап. Күзүндө болуучу парламенттик шайлоого да эбегейсиз чоң сумма коротулмакчы. БШКнын маалыматына ылайык, ага 600 миллион сомдун тегерегинде каражат каралган. Ошону дагы ойлоп коюшуңуздар керек да, өкмөт. Мындай ири чыгымдар бир гана Жогорку Кеңешке эле кетпейт. Мисалы, президенттин жана өкмөттүн иш башкармалыгына жылына 1,5 миллиард сомдон ашык каражат жумшалат. Бул жылы башкармалык 650 миллион сомдон ашык акча сарптоону пландаган. Ушундай да чечим кабыл алынган. Коронавируска байланыштуу экономикалык кырдаал оорлошуп жаткандыктан, Кыргызстан бийлиги ушул тапта бир катар эл аралык уюмдардан колдоо, карыз акча издеп жатканын эске алганда, жогоруда айтылган өлкө ичиндеги чыгымдарды тез арада жоюу аракети логикалык жактан негиздүү болуп турат. Бирок өкмөт мындай сунуш менен парламентке кире алабы жокпу белгисиз. Деген менен карантиндин мөөнөтүн узартууга сунуш менен кире алды. Сиз кайсы маселе жөнүндө айтып атасыз? Өткүрбек Рахманов, Регион.